башыбызга иш түшүп турганда, Кыргызстандын коопсуздугуна аябай чоң коркунуч келип турганда, Кыргызстандын коопсуздугу биздин коопсуздугубуз деп түзмө-түз айткан бир гана мамлекет болду. Ал ким? Түркия. Кечээ Кыргызстандын куткаруучулары барып өтүп аткандагы түрк аялын тартып алып ыйлап атканын көрдүңүздөр. Ошону уюштурган өкмөткө чоң рахмат, оперативдүү чара көргөн. Бирок дагы бирдекени айтып коеюн, бүт дүнө жардам берип атат. Бирок биздин жардамыбыз, биздин моралдык, материалдык колдообуз өзгөчө мааниге, анткени биз бир тууган элбиз. Азыр менин угушума караганда 10 провинцияда жер титирөө болду. Курман болгондордун саны официалдуу 5000, 100 миңге жетиши мүмкүн деп атат. Ошон үчүн азыр кыштын күнү эшикте түнөп аткандар толтура. Албетте, ураган үйлөрдүн алдында жакындар калгандар кантип таштап кетет? Даяр үйлөрдү берсе да кете албайт алар. Ошого 99-жылы Стамбулда жер тирегенде Кыргызстан боз үйлөрдү жиберген экен. Азыр эң көп керек нерсе чатыр менен боз үйлөр болуп атат. Дээрлүү bizim kardeşlerimiz Türkiye, sizin için şimdi çok üzüntü içindeyiz. Bu zor zamanda Türkiye, senin yanındayız.